Переходы же слайдтардын орун алмашуусу. Биринчи, слайдтын өлчөмүн тандайлы. Дизайн, размер дизайна жана керектүүсүн. Албетте, слайдтардын орун алмашуусу үчүн слайд баракчасынын бир нечеси болуу керек. Ал үчүн бизге белгилүү болгондой терезенин сол тарабынан бир нече, мисалы 5 барак түзөлү. Слайдка барак кошууну унутпагандырбыз. Дагы кайталап коюу көптүк кылбайт. Бир баракты басабыз да клавиатурадан Enter'ды басабыз. Слайд барагы дагы кошула берет. Ар бирине азырактан информация жазалы. Биринчи баракка главная панели текст менен иштөөгө ыңгайланышкан. Ал эми вставка маалыматтарды кошууга кеңири мүмкүнчүлүк ачып берет. Демек, жаздык. Эми экинчи баракка өтүп, вставка панелине кирип, фигурыдан кандайдыр бир фигураны тандап, бул жакка сызабыз. Үчүнчү, кийинки баракка өтүп, бул жерге сүрөт жайгаштырабыз. Ал кантип аткарыларын ансыз да билип калдык. Вставка, рисунки, керектүү папкадан сүрөттү тандап, вставить. Аны ыңгайлуу жерге жайгаштырабыз. Болду, азырынча ушул жетиштүү. Эми алардын ар бирине анимация берип коюудагы ашыкча кылбайт. Анимацияларга киришерден алдын анимация панелинен область анимацияны басып, бул тарапка жардамчы панелди ачып алабыз. Биринчи баракка өтүп, жазууну тандап, анимациядан вход, кийин керектүү анимация, анын параметрлерин өзгөртүп, аткарылуу командасын беребиз. По щелчку. Биз мышты басканда анан жазуу пайда болуу керекпи? Же с предыдущим өз алдынча барак менен кошо дароо пайда болуу керекпи? Же после предыдущего өз алдынча бирок барак ачылгандан кийин пайда болуу керек? Мына ошонусун тандайбыз. Мен после предыдущего командасын бердим. А сиздер өзүңүздөргө ылайыктуусун тандайсыздар. Эми дароо биздин слайдтык баракка переход беребиз. Тактап айтканда, кантип орун алмаштыруу жолун тандайбыз. Ал үчүн инструменттер панелине көтөрүлүп, переходы арасынан керектүүсүн тандайбыз. Эске алчу бир маселе, переходы менен анимация эки башка функцияны аткарат. Башкача айтканда, переходы жалпы презентациялык барактардын алмашуусуна тиешелүү. Ал эми анимация презентациялык баракта жазылган, берилген жазуу, сүрөт, фигура, музыка, кино, видео жана башка объекттерге таандык болот. Демек, слайддын биринчи барагына переход коштук. Эми анын да параметрлерин ылайыгына жараша өзгөртүүгө болот. Ал үчүн параметры эффектовго кирип, ылайыктуусун тандайбыз. Көрүнүп тургандай, переходтордун деле функциялары уюшулушу анимация сыяктуу. Эми переход кантип ишке ашканын көрөлү. Инструменттер панелинин сол жак бурчунда просмотр деген команда турат. Бул переходдун гана ишке ашуусун көрсөтөт. Демек, кандай экендигин байкадык. Жакса, ушул переходду калтырабыз, жакпаса башкасын тандап дагы текшерип көрөбүз. Параметры эффектовдун жанында время показа слайдов деген бөлүм турат. Анын ичинде звук. Бул биздин слайдка кошкон переходду кандайдыр бир үн коштоо керек болгон учурда жардамга келет. Мисалы, звукка кирип, кандайдыр бир үн коштоону тандайбыз. Мисалы, мен барабанды тандадым. Эми переходду дагы көрөлү. Демек, переходтордун ишке ашуусун кантип көрүү керектигин башына көрсөттүк. Просмотр деген жерге киребиз дагы басабыз. Демек, слайддын алмашуусу үн менен коштолду. Эгер ушул үн керек болсо калтырабыз, керек эмес болсо кайта кирип, нет дегенди басып алып таштайбыз. Үн коштоону бардык переходторго пайдаланса болот. Кийинкиси длительность. Бул слайд орун алмашуусунун тездиги жана узактыгы. Эгер биздин слайд шашпай орун алмашуусун кааласак, бул жерден анын секундасын керектүү деңгээлде көтөрүп коебуз. Көрөлү. 5 секунда убакытта алмашуусуна буйрук бердик эле, байкалгандай эч шашпастан жайма-жай кыймылдады. Тескерисинче 1 секундага койсок, анда тез алмашат. Смена слайда. По щелчку
жана после деген командалар турат. По щелчку бул слайдтардын алмашуусу мыштын сол баскычынын жардамында жана биз каалаган маалда алмашат. А эгер послеге белги коюп, анын канча секунда же канча минутадан кийин алмашуу керектигин көрсөтсөк, анда слайд ошончо убакыттан кийин автоматтык түрдө командабызды күтпөстөн алмаша берет. Демек, биринчи барактын ичиндеги маалыматтарга анимация бердик, барактын өзүнө, слайдтын өзүнө переход берип, анын командаларын аныктадык. Эми экинчи слайд барагындагы фигураларга кайрылабыз. Кайсы бирин тандайбыз? Анимация, входтун ичинен бирөөнү тандадык. Андан соң параметры эффектов, андан соң аткарылуу командасы. Мен после предыдущегоны тандадым. Эгер 1 секунда болсо аны, жарым секунда болсо анысын, а эгер чейрек секунда болсо ошону команда кылып беребиз. Канча убакыт берилгендигине карай анимация кыймылдайт. Мына бул жерде задержка деген турат. Бул кармалып туруу же күтүп туруу. Кайсы бир анимация ишке киришүүдөн алдын канча секунда же канча минута күтүп туруусу керек болсо, мына ошону көзөмөлдөйт. Бизге азыр бул зарыл эмес, ошон үчүн кайрылбайбыз. Бир фигурага анимация бердик, эми калганына да керектүү анимацияны берүү зарыл. Эгер башка фигуралар деле ушул сыяктуу анимациянын ээси болуу керек болсо, анимация по образцуну басып, бул жактагы фигураларга көчүрүп коебуз. А эгер жок, башкача анимация кошуу керек болсо, инструменттер панелине кайрылып, аларга керектүү анимацияларды тандап беребиз. Демек, үчөөнө тең анимация бердик. Анимация панелиндеги просмотрду басып, булардын кандай жыйынтыкка келгендигин текшере алабыз да, кийин слайдка переход беребиз. Албетте, переходду мурунку баракка бергендей эле аткарабыз. Ал эми 3-чү слайдты өз алдыбызча даярдап көрөлү. Демек, слайдтын 3 барагына тең переход, анын ичиндеги объекттерге анимация бердик. Эми булардын баарын көрүү керек. Ал үчүн төмөн жактагы мына бул доска сымал сүрөттү бассак, мониторго толгон презентация пайда болот да, биз берген командалардын бардыгы аткарылат. Бул экрандан кайра чыгуу үчүн клавиатурадан ESC'ни басабыз. Бул сабакка ушунча маалымат жетиштүү. Алдыда да 1000 түркүн темалар, 1000 түркүн сабактар бар.